Алланын чек арасын талкалабаңыз, талкаланып каласыз. Да бир кайталайын. Алла Тааланын чек арасын талкалабаңыз, бузбаңыз. Бузулуп каласыз, талкаланып каласыз. Алланын чек арасы эмне экен? Алла арам кылган нерселер. Ошол арам кылган нерселерден бири гыйбат. Арам кылган нерсе толтура. Бирөөсү мынакей гыйбат. Бунун чоң күнөө экендигине далилдер мына. Биринчиде тыйы келип атат. Аюхиббу ахадукум аякула лахма ахихи майтан факарихтумуху. Мусулман бир тууганыңдын өлүп калган этин жегенди жакшы көрөсүңбү сен, деп Алла Таалам катуу эскертип берип атат. Мусулмандын малын алып коюш арам, канын төгүү арам, этин жеген адал болуп калабы? Караңыз мынага. Сиз мына өлчөмдү көрсөңүз, Алла Субхана ва Таала Куранда эмне деп атат? Кандай деңгээлде айтып атат гыйбатты? Башкаларга башкалар сабак туккандар, жүрөгүндө иманы бар, ахирет мага керек. Аллага мен сүйкүмдүү бенде болом. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын колунан суу ичем деген үмүт кылган эркек аялдарга айтып атабыз. Сиз башкаларды эл мындай болуп атат, тигиндей болуп атат дебеңиз. Алланы карап жашайлы, пайгамбарыбызды карап жашайлы, акыйкатты карап жашайлы, Куранды, сүннөттү карап жашайлы. Ал сизге кабырда сиз үчүн жооп бербейт. Бирөө дагы жооп бербейт сиз үчүн. Сиз менен кабырда бирөө дагы барып жатпайт. Просто үстүңүздөн барып таш таштап, топурак таштап койгонго шүгүр кылышыңыз керек. Жаткан тиякта турсун. Эртеге кыямат күнү ар бир адамдын таразасы өзүнчө болот, угуп алыңыз. Куранда Алла Таала айтат. Куранда Алла Субхана ва Таала мындай дейт. Биз адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз кыямат күнү. Ва надъу мавазин ал-қист лиём ал-қияма. Мавазин таразаларды айтат. Қист адилеттүүлүк. Адилеттүүлүктүн таразаларын Алла орнотобуз дейт. Ва надъу мавазин ал-қист лиём ал-қияма. Кыямат күнү. Ар бир адамдын өзүнүн таразасы болот. Ошол жерге сиздин амалыңыз тартылат. Ал узак эмес, кыямат жакын эле. Кыямат эми качан болот көрө жатат. Токто. Ман мата факад камат кыямату. Ким өлдүбү, анын кыяматы башталды ага. Адамга өлүм ушунчалык жакын, узак эмес, көз ирмемде. Көз ирмемде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан Абдулла ибн Умар радıyallahu anh да айтканына. Таңга жетсең кечти күтпө, кечке жетсең таңды күтпө. Кечке жетсең таңды күтпө. Мүмкүн таң башка дүйнөдө болуп калышы мүмкүн дейт. Каяктан билесиң сен? Бизге бирөө айтпаса, гарантия берип жазып бербесе, таңга жетсең кечке күтпө.